Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Насихат радиосунун угармандары, назарыңыздарда шарият телекөрүүсү. Кудай буйруса биз сиздер менен 1 саат бою түз эфирде сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Ойлолу биринчи Алла Таалага чексиз мактоо даңктоолор болсун. Баарыбызды ушул куттуу Рамазан айына жеткизип, орозо кармаганга насып кылган, ушул күндү көрсөткөн жаратканга терең ыраазычылык, шүгүр келтирмекчибиз. Экинчиден, баарыңыздардын бүгүнкү туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул ыйык күндөрү кылган каалоо тилектериңиздер, ниеттериңиздерди Кудай Таала кабыл кылган болсун деп кетелмекчибиз. Рамазан айы бул бир жылда бир келген чоң мүмкүнчүлүк. Рамазан айы ушул бир жылда бир жолу бир ай бою адам баласы өзүнүн ички дүнүйөсүн тазалай турган мектеп. Рамазан айы адам өзүнү оңдоо үчүн, өзүнү жакшы тарапка өзгөртүү үчүн берилген чоң мүмкүнчүлүк. Ошондуктан келиңиздер ушул Рамазан айында жан дүнүйөбүзгө төңкөрүш жасап, чоң жака, жакшы жака өзгөрүүнү Кудай Тааладан тилеп кетмекчибиз. Рамазан айы бул ар бир нерсени Кудай Таала бирине караганда экинчисин ыйык, бийик кылып жараткан. Адам баласыны ушул махлукаттардын махлук жаратылгандардын эң ыйыгы кылып адам баласын жаратты. Валакат каррамни бани Адам, чындыгында биз адам баласын ыйык, улуу кылып жаратканбыз деп айткан. Ошондой эле Кудай Таала жерлерден Мекке шаарыны, Медине шаарыны башка жерлерге караганда ыйык кылып жаратты. Ошонун сыңарындай Кудай Таала Рамазан айындагы бир айды, ушул бир ай убакытты айлардын мырзасы, султаны бул Рамазан айы. Анткени Рамазан айы беришендүүлүктүн, жакшылыктын, кайрымдуулуктун айы деп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Валакад атакум шахру Рамадан», чындыгында силерге Рамазан айы келди. Шахру барака, берекелүү ай келди. Силер эгерде кечирим сурасаңар, күнөөңөр кечирилет, дуа кылсаңар, дуаңар кабыл боло турган ай келди деп бизге сүйүнчүлөгөн. Ошондуктан Рамазан айы бул дуа кылуучулардын айы. Рамазан айы бул береке, жакшылыктын айы. Ошондуктан Рамазан айыны эң биринчи тобу менен башташыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: «Кули бани Адам хатта», адам баласынын баары ката кетирүүчү, баары унутуучу, кемчилиги бар адам кылып жаратылган. «Ва хайру хаттаин тавабун», ал эми ката кылуучулардын эң жакшысы, эң мыктысы тооба кылуучулар деп айткан. Рамазан айы бул тообанын айы. Рамазан айы адам өзүнө өзү бир көз жүгүртүп, өзүнүн жашоосуна көз жүгүртүп, өзүнүн амалдарына көз жүгүртүп, өзүнүн кылган иштерине аркасында эмне из калтырдышыга бир көз чаптыра турган мезгил. Ошондуктан эң оолу, эң биринчи келиңиздер Рамазан айыны тообу менен баштайлык. Кылган күнөөлөр мурун кылып, билип, билбей, пенделик кылып, адамдык кылып кылган күнөөлөрүбүздү токтотолук. Эгерде урушуп, талашып жүрсөк, бири-бирибиз менен кечиришелик. Эгерде ичип, чегип жүргөн болсок, ошол атың өчкөр аракты таштайлык. Атың өчкөр тамекини таштайлык. Бир туугандар менен ак досторкондун үстүнө чогулалык. Келиңиздер Рамазан айында тооба кылалык. Эгерде билип, билбей мурун уурулук кылып жүргөн болсоң, уурулугуңду токтот. Билип, билбей зына кылып жүргөн болсоң, зынаңды токтот. Ойноштугуңду токтот. Рамазан айы бул баарыбызга бир коңгуроо. Койчуманга дагы, жөнөкөй адамга дагы, мугалимге дагы, молдого дагы, министр болсун, мамлекет башчысы болсун, президент болсун, ажоо болсун, ким болбосун, баардыгыбыз тооба кылышыбыз керек. Рамазан айы бизге бир чоң эскертүү. Келиңиздер Рамазан айыны тообу менен баштайлык. Жаман иштердин баарын таштайлык, жакшылыкта жарышалык. Рамазан айы бири-бирибиз менен жакшылыкта жарышуу айы. Бири-бирибиз менен сооптуу жарышуу айы, намазда жарышуу айы, китеп окууда жарышуу айы. Ошондуктан Рамазан айыны эң оолу, эң биринчи тообу менен баштайлык.
Экинчи, ниетибизди оңдойлук. Кожо көрсүн, эл тутуп атат деген нерсе болбош керек. Орозо бул каалыс Алла үчүн кармалыш керек. Алла үчүн, Алланын рызалыгы үчүн кармалыш керек. Адамдар кармады, мен деле кармап коеюн, эшмат кармады, мен деле кармап коеюн деген сөз кетпейт. Орозо кармасам ден соолугум чың болот экен деген сөз кетпейт. Эң биринчи орозо кармаарда ниетибизди түздөшүбүз керек. Туткан орозобуз жараткан Алланын буйругун аткаруу, Алланын рызалыгы үчүн, жараткандын рызалыгы үчүн деп ниетибизди оңдошубуз керек. Албетте, орозонун ден соолукка пайдасы зор. Айтып балким 1-2 эфир менен балким айтып бүтө албайбыз. Адам баласынын ички дүйнөсүн, ошондой эле адамдын толку боюну тартипке сала турган, баягы ичиндеги кир, шлактарды тазалай турган эң негизги даба бул орозо. Ошондуктан атайын бүгүнкү медиктер, бүгүнкү ошол өнүккөн Америкада болсун, Европада болсун, атайын орозо менен орозо кармап, эртеден кечке чейин тамактан тыйылып, ден соолукка кам көрүп борборлору ачылганы бул кашкайган чындык. Бирок ошондой болсо дагы ниетибиз биз Алла үчүн, жараткандын буйругу үчүн болуш керек. Анан кийин баягы ал ден соолукту чыңдоо өзүнөн өзү келе турган иш. Рамазан айы бул китеп окуунун айы. Китеп окуунун башында Кур'ан-ы Карим турат. Рамазан айында Кур'ан-ы Карим түшкөн. Рамазан айында эң биринчи оку деген аят түшкөн. Рамазан айы пайгамбарга эң биринчи вахий түшкөн ай. Ошондуктан Рамазан айы китеп окуй турган ай. Рамазан айы Кур'ан окуй турган ай. Эгерде тарыхка көз чаптырсак, аалымдар, билармандар бүт баары орозодо башка жумушун таштап атайын Кур'ан окууга бел байлашкан. 1 ай бою тынбай орозо кармап, орозонун артынан ар дайым китеп окушчу эле. Ошондуктан Рамазан айында пайдалуу китептер менен өткөзөлүк демекчимин. Рамазан айыны Кур'ан окуу менен өткөзөлүк демекчимин. Кур'ан окуганды билбесең, ушул 1 ай бою үйрөн, Кур'ан окуганды үйрөн. Тамганы жатта, атаң өссө, жакының өссө, артынан Кур'ан окуй ала турган бол. Өзүң дагы намаздарыңды, 5 убакыт намазыңды туура окуй ала турган, туура тажвид менен окуй ала турган болуп үйрөнүшүбүз керек. Рамазан айы бул жан дүйнөбүзгө төңкөрүш жасай турган ай. Рамазан айы өзгөрүүнүн айы. Рамазан айы бизге эрктүүлүктү, күчтүүлүктү үйрөтүүчү ай. Рамазан айы бизге эрте менен кечке чейин тамак аштан тыят. Рамазан айы бизди эртеден кечке чейин жаман сөздөн тыят. Рамазан айы бизди эртеден кечке чейин жаман ойдон тыят, жаман иштен тыят. Ушулардын баары сиз менен мени эрктүү болуш үчүн, күчтүү болуш үчүн, адамды жакшы жака өзгөрүш үчүн чоң тарбия. Адамды эрктүүлүккө, күчтүүлүккө, кадам таштаганга, коркпогондукка үйрөткөн мектеп бул орозо деген мектеп болот. Орозо бизди чыдамдуулукка, туруктуулукка, сабырдуулукка үндөйт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде ким орозо кармап, жаман сөздөн, жаман иштен, жаман күбөдөн тыйылбаса, ал жөн эле курсагы ачып чаңкаганы гана калды деп айткан. Орозо демек сиз менен биздин кулук мүнөзүбүздү, сиз менен менин мамилебизди, эл менен, журт менен, Кудай менен болгон мамилебизди өзгөртүшү керек. Адам Рамазан айында жаман сөз айтмай жок. Эгерде башка бир тентек бирөө келип сени тилдесе дагы, тентекке теңелип терек бирөө секирбей, унчукпай коюу, мен орозомун деп коюу бул мусулмандын милдети. Рамазан айы демек бизди жаман иштен тыя турган ай, жаман иштерди токтотуучу ай. Рамазан айы сиз менен бизди тарбиялай турган ай, сабырдуулукка, туруктуулукка. Карасаңыз, Рамазан айы бизди ынтымакка, биримдикке үндөй турган ай. Рамазан айында 1 убакта ооз ачабыз, 1 убакта ооз бекитебиз. Баарыбыз таравих намазында 1 имамдын артында турабыз. Рамазан айында ооз ачарда бүтүн үй бүлө баарыбыз ак досторкондун үстүнө чыга алабыз. Ушулардын баары Рамазандын бизге берүүчү сабактары. О адам баласы, о инсан, ойгон, ойлон, адам бол, ынтымак бол, биримдүүлүк бол, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгар, тууган урукту, аке үкөңдү, ата энеңди, жакындарыңды, тууган туушканды ак досторкондун үстүнө чакырып, жакшы каалоо тилектериңди айтып, ушул жерде
bir жакадан баш, бир жеңден кол чыгар деген сөз. Рамазан айы бул кайрымдуулуктун айы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында аябай берешен болчу, Рамазан айында колу ачык болчу. Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берешен адам болчу, бирок Рамазандагыдай берешендигин мен эч качан көрө албадым. Рамазанда өзгөчө берешен болчу, колу ачык болчу, кедей кембагалга, жетим жесирге, колунда жоктурга ушунчалык берешендик кылчу деп айткан. Рамазан айы бул берешендиктин айы. Рамазан айы кедей кембагалдын, жетим жесирдин акыбалын сурап, ошолорго тамак аш бере турган, ошолорго кам көрө турган ай. Өзүң курсагың кымпыйып тойгозолу тура бербей, коло коңшуңа, жаныңдагыларга, жетим жесирге, кедей кембагалга көз чаптырып, аларга дагы жардам колуңду сун. Рамазан айы, эгерде тарыкка көз чаптырсак, зекетти, садаканы аалымдар чогултуп келип Рамазан айында элге таратып беришчү. Эмнеге? Анткени Рамазан айындагы кылынган сооп иштер эселеп көп сооп болот. Ушу зекеттин акчасын дагы Рамазан айында чыгарышчу. Анткени ошол көбүрөөк соопко ээ болоюн, көбүрөөк жакшылыктарга ээ болоюн деп садаканы дагы, зекетти дагы Рамазан айында чыгарчу. Ошондуктан Рамазан айыны оболу биринчи тобу менен, экинчи ниетибизди оңдоо менен, үчүнчү китеп окуу менен, төртүнчү кол ачыктык кылып, жакын тууган урукту, аке үкөнү, коло коңшуну, кедей кембагалды, жетим жесирдин баарына чай берип, кол ачыктык кылып, жардам берип, садаканы берип, ак досторконун үстүнө чогулта турган ай. Рамазан айы бул намаздын айы. Рамазан айы таравих намазынын айы. Орозо кармап эле койбостон, орозо кармап, кечинде 20 рекет таравих намазын окуп, жаратканга жалбарып, чекеңди, ыйык болгон чекеңди жерге тийгизип, Кудайга жалбарып, пенде экениңди, адам экениңди, күнөө экениңди мойнуңа алып, о жараткан, мен күнөөкөрмүн, о жараткан, мен пенделик кылдым, биздин күнөөлөрдү кечир, биздин кемчиликтерди кечир деп Кудай Таалага жалбара турган ай. Ошондуктан баарыңыздарды таравих намазына чакырып кетем. Жамаат менен мечиттерде намаз окуй турган, мечитте жамаат менен таравих намаз окуй турган учур келди десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан келиңиздер, Рамазан айыны текке кетирбестен, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан ушу алтындай болгон конокту жакшылап тосуп, сыйлап узатууну баарыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кандайсыздар? Рамазан айы менен куттуктайм. Биз Чүй областынан Покровкадан угуп жатабыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Алла разы болсун. Сизге дагы туткан орлозоруңуз кабыл болсун. Бүгүнкү каалоо тилектериңизди, ниеттериңизди Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Ушул мүмкүнчүлүктү берип аткан жаратканга ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бизди ушул эфирден, түз эфирди колдоп, ар тараптан моралдык жактан, физикалык жактан, ар тараптан колдоп аткан жигиттерге, мырзаларга, апаларга, эжелерге ыраазычылык билдирем. Бар болгула, аман болгула, ар дайым ушинтип элдин, жердин кызматында жүрө бериңиздер демекчимин. Аялдар таравих намазын окуса таспих айтылабы? Аялдар таравих намазын окуш эркектер сыяктуу эле күчөтүлгөн сүннөт деп эсептелинет, бирок аялдар үйүндө окуйт, үйүндө таравих намазын окуйт. Таспих айтуу бул мустахаб амалдардан бири. Ал баягы 4 рекеттен кийин чарчаганда, баягы таравих деген сөз эс алуу деген сөз өзү. Тарвиха деп коет. Анын ушу көпчүлүгү таравих баягы ар бир 4 рекеттен кийин илгерки аалымдарыбыз, сахабалар, табииндер таравих намазын uzun сүрөлөрдү кошуп окучу. Качан баягы көп туруп, көп сажда кылып, көп рүкү кылып чарчап калганда 4 рекеттен кийин ушинтип бир аз дем алып олтурушчу. Ошону таравих, эс алуу намазы деп айтылат. Ал эми ошол убакытты текке кетирбей, кээ бир аалымдарыбыз таспих айтып, Алла Тааланы улуулап, Алла Тааланы даңктап, таспих айтуу бул мустахаб амалдардан бири. Таспих айтсаңыздар үйдө өзүңүзчө боло берет. Аялдар өз-өзүнчө окуган абзел, үйүнүн төрүндө аялдар таравих намазын окуйт, таспихти айтса боло берет. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Орозо эмнеге 21 апрель ачылат, 23 мартта чаптык да.
Анан 23-ндө март 23 мартта башталды. Анан балким 29 күн болушу мүмкүн орозо, балким 30 күн болушу мүмкүн. Ошого карап сөзсүз 23-ндө башталса сөзсүз 23-ндө бүтүш керек деген сөз эмес. Анткени айдын бүтүшү бар. Кээ бир айда Рамазан айы кээде 28 күн болушу мүмкүн, 29 күн болушу мүмкүн, 30 күн болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден кээ бир айда ай 30 күн, 31-нен, 28-нен, 30-унан жаңырышы мүмкүн. Ушундай айырмачылыктары болушу толук ыктымал. Ассаламу алейкум. Ашкана ача берсек болобу? Рамазан айында ашкана иштеткен мырзалар, ашкана иштеткен апалар, эгерде баягы мусапырлар келе турган, мусапырлар жолдон өтө турган, базарда боло турган болсо ашкана иштете берсе болот негизи. Анткени ал жерге орозо туткан адам бар, сапарда жүргөн адам келет, баягы үзүрлү бар адамдар иштеши мүмкүн. Анан ар кандай мүмкүн ушундай учурлар болот да. Анан эгерде андай болбосо, жалаң ушул жерде баягы орозо кармабагандарга биз шарт түзүп кое турган, орозо кармабаганга үндөгөн бир чакырыктар жакшылап кала турган болсо, анда иштетпей койгон абзел. Ал эми эгерде сапарда баягы сапарларга чыга турган жолдон сапар жолоочулар өтө турган жолдо болгон болсо, же базарда болгон болсо, анда иштетсе боло берет. Анткени ар жерде ар кандай адамдар кездешет. Орозо учурунда мергенчилик кылса болобу? Негизи боло берет мергенчилик кылса, бирок орозо айы бул баягы шаң шөкөттүн, баягы мергенчиликке чыгып, анан кийин эс ала турган мындай ай эмес. Рамазан айы бул баягы кырманды эге турган ай, эгинди эгип кое турган ай. Ошондуктан Рамазан айында ибадат менен, Рамазан айында жакшылык менен, Рамазан айында китеп окуу менен, Рамазан айында Куран окуу менен, Рамазан айында намаз окуу менен, таспих менен, зикир менен өткөзгөнүбүз абзел. Анан эгер муктаждык болгон болсо, чыга берсе боло берет. Саламатсызбы? Шилекей жутса эч нерсе болбойбу? Орозодо эч нерсе болбойт. Адамдын оозунан тынбай шилекей чыгып турат. Аны жутса орозо бузулбайт. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Каалоо тилекти ооз ачарда алдында айтабызбы? Каалоо тилекти 24 саат бою айтсаңыз боло берет. Ар бир намаздан кийин айтсаңыз да боло берет. Бирок ошол кайтарылбай турган дуалардын арасында ооз ачардын алдында дуалар кабыл болот деген хадистер келет. Ошондуктан ооз ачарга жарым саат калганда, 1 саат калганда Куран окуп, зикир кылып, дуа кылуу бул жакшы амалдардын катарына кирет. Ассаламу алейкум. Бул суроого жооп бердик. Дуа кылсаңыз, каалоо тилекти айтсаңыз боло берет. Ассаламу алейкум. Менин ашказаным ооруйт, орозо кармап жатам. Ашказаным ооруганына байланыштуу түштөн кийин кекирип баштаймын. Кекиргенде ашказандан түкүрүк, шилекейлер чыгып кетет. Оозум ачылып калбайбы? Рахмат. Эгерде биринчиден ооруган адам орозо кармабай койсо болот. Буну эске алышыбыз керек. Кээде баягы ашказан ооруган же кээ бир ооруларга орозо кадимкидей дары. Ошондуктан эгерде орозо кармасаңыз, кыйналбасаңыз, ооруңуз күчөбөсө, денеңиз оорутпаса, орозо кармай берсеңиз болот. Ал эми орозо кармасаңыз, ден соолугуңузга зыян келе турган болсо, денеңиз ооруса, ашказанын атыштырып кыйнаса, анда орозо кармабаганыңызга шарият уруксат берет. Ал эми ооздон чыгып кеткен түкүрүктөр орозону бузбайт. Оозду толтура кусса гана ооз ачылат. Ага чейин орозону баягы түкүрүк, шилекей деген нерсе орозо бузбайт. Биринчи жолу орозо кармап жатам. Ооз ачарда жабаарда сөзсүз даарат алыш керекпи? Алла Таала туткан орозоңузду кабыл кылган болсун, күч кубат берсин, каалоо тилектериңизди кабыл кылган болсун. Орозодо ооз жабаарда дагы, ооз ачарда дагы даараттуу болуу шарт эмес. Даараттуу болуу шарт эмес. Даараты жок эле ооз жапсаңыз болот, даараты жок эле ооз ачсаңыз боло берет. Биринчи жолу Алла кармап жаткан болсоңуз, Алла Таала сизге күч кубат берсин, туткан орозоңузду кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум. Мен бронхит оорусу менен жабыркап, ушуну колдоном. Оозум ачылбайбы?
баягы оозго чача турган дары дармекти айтып атышпайсыз, кээ бир алымдардын арасында талаш тартыш жараткан маселе. Кээ бир алымдар баягы ошо тамак ооруганда бронхит баягы кичинекей анча мынча чачып кое турган дарыны колдонсо болобу болбойбу, оозду ачабы ачпайбы, алымдардын арасында талаш тартыш жараткан маселе. Кээ бир алымдар оозду ачат десе, кээ бир алымдар оозду ачпайт дейт. Эгерде майда бурат кич гана таам сезилбеген, кичинекей сезилген болсо, ооз ачылбайт деп көпчүлүк алымдар ооз ачылбайт деп айткан жери дагы бар. Сыйкыр бар деп айтты бир молдо. Байкеге барсак, дем салдырсак кайтабы. Оболу сыйкыр бул бар нерсе, мурунтан болуп келген нерсе. Анан кийин сизде сыйкыр барбы жокпу, аны бир нерсе деп ак же көк деп айтыш кыйын. Эгер сыйкыр бар болгон болсо, ооба окусаңыз болот. Ошол Куран окуп, өзүңүзгө эң обол, эң биринчи өзүңүз Куран окуп, дем салганыңыз абзел. Анан эгер Куран окушту билбесеңиз, анда ошол молдокелерге барып дем салдырсаңыз болот. Сыйкыр Кудай буйрса айыгат. Пайгамбарды да сыйкырлашкан, пайгамбар дагы өзүнө өзү дем салып, өзүнө өзү айыктырган. Ассаламу алейкум. Эгерде кокустан бир жерибизди канатып алсак, ооз ачылбайбы? Жок, ооз ачылбайт. Канаган, эгерде денеден кан чыккан болсо, ооз ачылбайт. Денеден кан чыккан болсо, бир нерсе чыккан болсо, анда даарат бузулат, ооз ачылбайт. Ороза ошол ичке ашказанга тамактан ушул адамдын ички калбына бир нерсе кирсе, ошондо ооз ачылат. Канаса, денеңиз канаса, оозуңуз ачылбайт. Саламатсызбы? Аялы киши таравих намазын кантип окуйт? Терең түшүндүрүп бериңчи. Чоң рахмат. Аялы киши таравих намазыны 2 рекеттен окуса болот, же 4 рекеттен окуса боло берет, 20 рекет окуйт. Кадимки башка намаздарды окуганда эле 2 рекет же 4 рекеттен окуп, 4 рекеттен кийин салам берип, ошентип 20 рекет намаз окуйсуз. Биринчи куптандын парызын окуйсуз, анан сүннөттү окуйсуз, анан таравих 20 рекет таравих намазды окуп, аны бүткөндөн кийин 3 рекет витрин окуйсуз. Шуну менен таравих намазын толук окуган болосуз. Ассаламу алейкум. Биз машина стартынан кийин штрафты бизге келди. Биз штрафты төлөдүк. Садака катары кетеби? Рахмат. Машина саткандан кийин экен, машинаны саткандан кийин. Балким садака түрүндө кетиши мүмкүн. Баягы эми мындай учурлар аябай көп кездешет. Баягы документ өзүндө башка адамга өтпөгөндүктөн улам штрафтар адамда баягы кимдин атында болсо ошол адамга келиши мүмкүн. Анан кээде сапарга чыкканда, кээде ошол сыртка чыга албай калышы мүмкүн. Коркунучтары бар. Ошондон улам төлөп коеюн деп төлөсөңүздөр керек. Кудай таалам эми садака катары кабыл кылган болсун. Садака ниет кылып койсоңуздар боло берет. Бирок эң жакшысы ээсин таап ушул машинаны өзүнүн атына өткөргүрүп койгонуңуз абзел. Ассаламу алейкум. Мен туберкулез менен ооруганмын. Орозо кармай берсем болобу? Врачтар кармабат дейттер. Врачтардын имандуу, мусулман, Кудайдан корккон врачтар менен кеңешиңиз, ошолордун сөзүн угуңуз. Баягы ооруну ар бир нерсени өзүнүн кесибинен, өз ээсинен сураганыбыз абзел. Ошондуктан биз шарияттагы өкүмдү айтабыз. Шарият оорукчан адам орозо кармаса да орозо кармабай койсо болот деп уруксат берет. Ал эми ошол сиздин ден соолугуңузга улуттуу зыян келе турган болсо, ден соолугуңузга бир оору кечеңдей турган болсо, анда орозо кармаба деп айтса доктурлар, анда доктурлардын айтканын кылышыңыз керек. Ошондуктан ыймандуу, Кудайдан корккон доктурлар менен кеңешиңиз, ошо доктурлардын айтканын кылыңыз. Саламатсызбы? Даарат алганда ооз менен мурунга суу алганда ооз ачылып кетпейби? Этияттуу болуш керек. Эгерде ооз менен мурунга суу алганда суу кетип калса, ооз ачылып калышы толук ыктымал. Ошондуктан орозо мезгилинде этияттап, абайлап, көп каргара кылбай, көп нар жака жутпай, оозду чайкап жууганга аракет кылуубуз керек. Ассаламу алейкум. Арапа күнү орозо кармаса болбойбу? Орозонун башында. Арапа күнү деп негизи Курбан айттан
айт күнүнөн бир күн мурунку күндү арапа деп айтат да. Орозодон алдын арапа деген сөз жок негизи. Орозодон бир күн мурун кармап жүрсөңүз, анан орозо кармап койгон болсоңуз, орозоңуз дурус деп эсептелинет. Анан атайлап ошол күн орозо кармаганыңыз дурус эмес. Саламатсызбы? Куран окуганда күндүзгү убактыбызда кимдер өтсө ошолорго багыштап окуй берсек болот да. Орозоңуз кабыл болсун. Куран окуганда ошо өтүп кеткен маркумлардын баарына багыштап ниет кылып койсоңуз боло берет. Соогуну ошолорго багыштап койсоңуз боло берет. Алла таалам сиздин да орозоңузду кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум. Орозо кармап жатканда күндүз 1-2 саат уктаса болобу? Орозонун эрежеси бузулбайбы? Садаканы өтүп кеткен адамга багыштаса болобу? Орозо мезгилинде түш болгондон кийин 1 саат жарым саат уктап алганыңыз, баягы куш уйку кылып алганыңыз абзел. Кечинде таравихке мындай күч кубат менен дем менен турасыз, окуп алганыңыз дурус болот, окуп алганыңыз жакшы болот. Ал эми Ассаламу алейкум. Таравих намазын аялдар чогуу окусак, жалгыз окуганда караганда чогуу окусак окуу жеңилирээк болот экен. Негизи аялдар жалгыздан окуган абзел. Эгер үйрөнүү максатында, жанындагы жамаатты ушул жакшылыкка үндөө максатында окусаңыздар, намазыңыздар дурус болот, макрух болот, бирок намазыңыздар дурус болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум. Витир садака канча сомдон болот? Садака витир бул ар кандай адамдын абалына жараша болот. Кедей кембагал адам башына 100 сом, 60 сом ушундайдын тегерегинде чыгарса болот. Эгерде курманын суммасы менен эсептеген болсок, мейиздин суммасы менен эсептеген болсок, анда 600-700 миң сомго чейин чыгып барышы толук ыктымал. Бул адамдын абалына жараша. Эгерде колунда жок жупуну жашаган адамдар болмосо, анда 60 сом, 70 сом, 100 сом тегереги. Ал эми колунда бардар адам болсо 500 сом, 400 сом, 300 сом, мыкты колунда жакшы бай болгон болсо, анда 1000 сомдун тегерегинен канчалык көп бергенибиз керейге жакшыраак болгону абзел. Ассаламу алейкум. Жараткан кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Гусулсуз намаз окуса күнөөбү? Албетте күнөө. Гусулсуз намаз окуган болбойт. Дааратсыз намаз окуганга болбойт. Гусулсуз дегин намаз окуганга жакындамак турсун, Куранды оозуңузга айтып окуганга болбойт. Ошондуктан гусулсуз жүрүү бул ден соолукка да зыян. Гусулсуз жүрүү бул динибизде да тыюу салынган нерсе. Ошондуктан гусулсуз көп жүрүү жакшы эмес. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Таксыр. Менде ар бир тараптан соң жел чыккандай болуп намазымды окуйм. Намаз маалында ошол намазым, бирок жел чыкпайт, бүттү чудай болуп отурам. Намазымды уланта берсем болобу? Буну васваса деп коет, азгырык деп коет. Ал жел чыкпайт, просто ошол адам васваса болуп калганда, ооруп калганда, суук өтүп калганда ошол зара чыгып кеткенге окшой берет, жел чыкканга окшой берет. Намазыңызды окуй бериңиз, ал васвасага көңүл бурбаңыз. Отуру ушундай болсо да жүгүрүп алып дарат ала берсеңиз, ден соолугуңузга зыян келет. Эртеге ушул зараңыз токтобой калат, анан бүтүндөй ден соолугуңуздан айрылып калышыңыз толук ыктымал. Ошондуктан васвасадан айрылыш керек. Ал учурда васвасага көңүл бурбаш керек. Намазыңызды окуй бериңиз, намазыңыз дурус болот. Ассаламу алейкум устаз. Саарлыкта турбай түнү жатаарда ооз жаап алышат го, ошол туурабы? Адам баласынын негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Тасахару, саарлык ичкиле, саарлык ичкенде берека бар" деп айткан. Анан кээ бир адамдар ушул жатканда саарлыкка тура албай калам деп коркот, кечирээк жатып калышы мүмкүн. Ошондуктан кеч ичип алган болсо, анда боло берет. Бирок жакшыраагы саарлыкка туруп 1 стакан болсо дагы суу ичип, 1 чайпал болсо да чай ичип, анан жатканыңыз абзел. Ассаламу алейкум. Рамазан айында Аллах менен кандай мамиледе болуш керек? Рамазан айында Аллах менен мамилебиз мыкты болуш керек. Кудай менен байланышыбыз мыкты болуш керек. Эртелик кеч намазда болушубуз керек, эртелик кеч дуада болушубуз керек. Зикир, каалоо, тилектер Кудай Таалага жалбаруу, дуаларда болушубуз керек. Рамазан айы бул дуанын айы, дуалардын кабыл боло турган ай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бул Рамазан айы берекенин айы, күнөөлөр кечириле турган ай. Силер жакшылыкта бириңер менен бириңер жарышыра турган ай, Аллага жалбара турган, дуа кыла турган, кечирим сурай турган ай."
Ассаламу алейкум, менин суроом орозо болгонуңду билип туруп жеп койгон азыр окуучумун, убакыт жок, ата-энем да билбейт, фидия берип төлөсөм болобу? Рахмат. Эгерде жашың балага окуучумун деп атпайбы, эгерде жашыраак бала болгон болсо анда эч нерсе жок. Эгерде балагатка жете элек 10, 11, 12 жашта адам болгон болсоң, анда башка күн ордуна бир күн орозо кармап койгонуң абзел. Эгер ошол кичинекей жаш бала болгон болсоң, жаш улгайып калгандан кийин бул атайлап ооз ачкан, бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Атайлап ачкан болсо 60 күн ута орозо кармайт. Фидия деген нерсе өтпөйт, эгер ден соолугу мыкты адам болгон болсо. Эгер жаш бала болсоң, анда башка күн орозунан бир күн кармап кой, будан кийин орозоңду ачпагын, орозоңду жакшылап карма. Ассаламу алейкум, орозо айында эриниңдин астын тиштесе болобу? Ушундай адатым бар, билбей тиштеп аламын. Эринди тиштей берген дурус эмес негизи. Бул адем ахлакка дагы туура эмес нерсе. Ары өтүп, оозун кыйшайтып эле эрини ары тиштеп берген бул дурус эмес. Ошондуктан андай нерсени токтотконго аракет кыл, таштаганга аракет кыл, бирок ал орозону бузбайт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кармаган орозоңуз кабыл болсун, бирге болсун. Менин суроом, дуаны кантип туура кылыш керек, айтып бересизби? Намазды окуганды билбейм. Алла таалам силердин да орозоңорду кабыл алган болсун. Намаз окуганды үйрөнүңүз, тезинен намаз окуганды үйрөнүңүз. Дуа деген сөз бул жаратканга жалбаруу. Кыргыз тилинде, билген тилиңизде Кудайга жалбараңыз. Кудай мени кечир, Кудай мага ийгилик бер, Кудай телем мени бөдө кырсыктан сакта деп Кудай таалага каалоо тилек айтканыңыз эки колуңузду көтөрүп алып, ушул дуа деп эсептелинет. Рамазан айы келди, Рамазан айында орозоңузду кармаңыз, тезинен намазды үйрөнүңүз. Намазды окубай койгонуңуз чоң күнөө деп эсептелинет. Ассаламу алейкум, балам 1 жаш орозо кармасам болобу? Балаңыз эгер 1 жаш болгон болсо, сүт эмбесе, эмчек эмбесе, анда орозоңузду кармай берсеңиз болот. Эгер эмчек эмсе, анда сизге байланыштуу. Эгерде орозо кармасаңыз, балаңызга зыян келбесе, балаңыздын курсагы тойсо, сүт чыккан болсо, анда орозо кармай берсеңиз болот. Эгерде орозо кармасаңыз, сүт чыкпай калса, балага зыян келсе, ачка калсаңыз, баланын курсагы ачка кала турган болсо, анда орозо кармаганыңыз дурус эмес. Ошондуктан баласы бар, бала эмизген адамдардын орозосу бул адамдын өзүнө байланыштуу, жеке жашоосуна байланыштуу. Эгерде кээ бир адамдар бар, орозо кармайбы, сүтү чыга берет, бала тое берет, бала анча-мынча кошумча тамак жейт, баланга зыяны жок. Андай учурда орозо кармаса боло берет. Ассаламу алейкум, 1 жылдан бери намазым окубай калган. Азыр окуй баштадым. Окулбай калган намаздарымды кантип окуйм? Алла таала сизге күч кубат берсин, ыйман берсин. Намазыңызды таштабаңыз, намазыңызды туруктуу окуганга аракет кылыңыз. Жакшысы баягы ар намаздан окуштан алдын ар бир намаздын казасын окуп койгонуңуз дурус болуп эсептелинет. Эгер убактыңыз болсо, чогултуп акыркы жолу каза кылган багамдат, акыркы жолу окуган пешим намазын деп ниет кылып окуй берсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рамазан айы куттуу болсун. Тамактын тузун көрсө ооз ачылбайбы? Алейкум ассалам ва рахматуллах. Тамактын тузун эгерде баягы үйдө тополоң, чыр чыгып кете турган болсо, анда тамактын тузун көрүп койсо боло берет деп айткан аалымдарыбыз. Ал эми эгерде баягы үйдө маселе жок, тузду өлчөмү менен салып койгон болсо, үйдө чыр чыкпаса, чоң тополоң болбосо, анда таамын татып көрбөй койгонуңуз абзел. Аялдар багамдат намазын азан айтылары менен окуса болобу? Боло берет. Азан айтылды деген сөз убакыт кирди деген сөз. Убакыт кириши менен дароо намазыңызды окуй берсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Туткан өзүңүздө кабыл болсун. Менин суроом, 1 жаш 2 айлык кызым бар. Тамак жебейт, эмет, анан 3 айлык кош майлуумун туссам болобу орозо? Демек сизде тамак жебеген жаш балаңыз бар, боюңуз да бар, сизди орозо кармабай койгонуңуз абзел. Шарият уруксат берет демек.
башка бир мүмкүнчүлүк болгондо орозо кармап берип коесуз. Азыр ден соолукка кам көрүңүз. Эмизген балаңызга дагы кам көрүш керек, курсактагы бала дагы кам көрүш керек. Ага адамдын, аялдын ден соолугу чың болуш керек, витаминдер жетишип туруш керек. Ошондуктан сиздин орозо кармабаганыңыз дурус. Ассаламу алейкум. Ооз ачуу календары 19-22 деп көрсөтүп турат. Бизде 19-38 шамга азан айтылат. Азан айтканда ооз ачуубуз керекпи? Негизи ооз ачуу бул азанга дагы эмес, календарга дагы эмес, күн батканга карап ачылынат. Эгерде күн батса, анда ооз ача берсеңиз болот. Анткени календар адашып калышы мүмкүн. Ал кайсы календарга карап айтасыз, мен так айта албайм. Кээде азанчы уктап калышы мүмкүн, азанчы эстен чыгып калышы мүмкүн. Ушундай бир маселе. Ошондуктан күн баткандан кийин оозуңузду ача берсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум. Тарап намазыбы? Ошол намазды 20 рекет 20 рекет кадимкидей эле окулат да. Таравих намазы. Таравих деген сөз. Таравих намазы 20 рекет. 2 рекеттен бөлүп окусак болот. Ар 2 рекетте салам берип, же 4 рекеттен бөлүп окусак болот. Кадимки намаздарга окшош. Ассаламу алейкум. Азыр ооруп капельница алып аткам. Анан орозону кармай берсем болобу? Болот. Аалымдардын арасында ушул укол алуу маселеси талаштуу маселе. Ооз ачабы, ачпайбы? Кээ бир аалымдар ачат десе, кээ бир аалымдар ачпайт дейт. Кээ бир аалымдар азык боло турган укол болгон болсо ачат, азык болбосо ачпайт дейт. Акыркы аалымдардын көпчүлүгү укол алса ооз ачылбайт деп айтат. Ошондуктан орозоңузду кармай берсеңиз болот. Андан кийинки суроону алмаштырып коебуз. Саламатсызбы? Намаз окубай, тырмак чаптап, кирпик өстүрүп эле жүргөндөр орозо кармаса болобу? Орозо өзүнчө парыз, намаз өзүнчө парыз. Ошондуктан орозону кармап атабы? Демек, орозо бул тарбия. Орозо бул өзүнчө бир мектеп. Орозо кармаса, балким эртеге бүрсүгүн намазды да окуйт. Орозо жакшылыкка чакырат, жамандыктан тыят. Ошондуктан орозо кармай берсин, намазды дагы оку деп ага үндөйлүк, жакшылыкка чакыралык. Орозо кармаган адамга тоскоол болбойлук, намаз окуп аткан адамга тоскоол болбойлук, ага жардам берелик, оңдоп түзөп, анча мынча жөлөк, анча мынча жардам бергенге аракет кылалык. Ассаламу алейкум. Таравих намазына чачтарын өстүрүп эки жака бөлүп барса болобу? Ким жөнүндө сөз кылып атасыз? Эркек болгон болсо, ал чачтарын өстүрүп алса дагы, өрүп алса дагы таравих намазына бара берсе болот. Аял киши болгон болсо, жолугун салып алган болсо, ал чачы кандай болсун эч кандай айырмасы жок. Ассаламу алейкум. Орозодо ооз ачкандан кийин бозо ичсе болобу? Бозо ичсе болбойт. Орозодо дагы, ооз ачканга чейин дагы, ооз ачкандан кийин дагы, орозодон кийин дагы бозо ичкен болбойт. Бозо арам. Ошондуктан бозо ичкенге болбойт. Саламатсыздарбы? Атам мага кой бөлүп берген, бирок чогуу эле жашайбыз. Койдун саны экөөбүздүкү берип 40тан ашса, зекет берилеби? Эгерде касса 1 болгон болсо, анда зекет берилет. Эгерде касса 1 болгон болсо, зекет берилет. Эгер касса башка, эгерде сиз өзүңүзчө анча мынча сатып өзүңүздүкү болгон болсо, анда берилбейт. Эгер касса 1 болгон болсо берилет. Кээде бир үй бүлөдө 40, 50, 60 кой болот да, касса 1, жеген ичкени 1, турганы 1, алганы 1. Жөн эле мындай ат эле болбосо бөлүнүк деп, негизи касса 1. Анда зекет берилет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Таравих таспихти жаттай элек болсок, башка дагы кайсы таспихтерди айтсак болот? Таравих таспихти жаттагы чакта. Таспих айтуу бул мустахаб амал. Ал таспих айтпай койсоңуздар да боло берет. Жөн эле зикир кылып, субханалла, алхамдулилля, аллаху акбар деп, же ортосунда хадис окуп, китеп окуп өткөзсөңүз дагы боло берет. Ал таспих айтуу баягы парз эмес. Ошондуктан таспихтин ордуна башка зикирлерди айта берсеңиздер болот. Суроону алмаштырабыз эгер мүмкүнчүлүк болсо. Ассаламу алейкум. Менин 1 жаш 2 айлык кызым бар. Бул суроого дагы жооп бергенбиз. Таравих намазы 4 рекеттен кийин эс алган убакыт
Кыз эс алган убакта кызымдын ыйлап калганын улам ала кысып кайра улантып окуп турсам боло береби? Болот. Эгерде балаңыз ыйлап аткан болсо, 4 рекеттен кийин аны эмизип коюп, аны менен ойнотуп коюп, кайра намазыңызды окуй берсеңиз боло берет. Боло берет, эч кандай зыяны жок. Ассаламу алейкум. Тиш жулдурса ооз ачылбайбы? Тиш жулдурса, бул жакшысы, эгер ооруп аткан болсо, кыйнап аткан болсо, жулдурганга мажбур болгон болсоңуз этиятташыңыз керек. Ошол кан тамактан ары кетип калбаш керек. Оозду тазалаганда нар жака кетип калбаш керек. Канны же башка дары дармекти жутуп албасаңыз, алдырсаңыз боло берет. Орозодо этек кир келсе, орозо кармаса болобу? Жок, болбойт. Этек кир келмеген учурда орозо кармаган болбойт. Орозо кармасаңыз арам күнөө иш кылган болосуз. Этек кир келген учурда аял киши орозо кармабайт. Шуну менен, урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт ушинтип аягына жетип олтурат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кудай Таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Бул Рамазан айында жан дүйнөбүзгө төңкөрүш жасап, өзгөрүп, тооба кылып, китеп окуп, жакшы жакка өзгөрүүнү Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.